тармакта кабарлардын толукталган чыгарылышы, аны менен таныштырып, кызматыңыздарда мен Адина Досумбетова, саламатсыздарбы. Дүйнөдө кулаш жайып жаткан Эбола вирусунан улам Кыргызстанда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Шаар бийлигинин арзан көмүр менен камсыздоосу тууралуу шаардыктардын көпчүлүгү кабардар эмес. Kömür, arзан kömür сатат экенин маалыматы мен бүгүн силерге угуп атам. Амир Темур аймактык кеңешинин тургундары үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун абалынан кооптонушууда. Поликлиника курулушка түтүндөр чыгыпты. Дүйнөдө кулаш жайып жаткан Эбола вирусунан улам Кыргызстанда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан дайым буйрук чыгып, өлкөнү вирустан сактоо максатында профилактикалык иштерди жүргүзүү боюнча көзөмөл күчөтүлгөн. Учурда санитардык көзөмөл жүргүзүү боюнча 5 пост иштеп жатат. Алардын бирөө темир жолдо, 2 пост аба жолдорунда, 2 пост автоунаа жолдорунда. Санитардык көзөмөл пункттарында кошумча 30дан ашык кызматкер тартылган. Учурда расмий түрдө Кыргызстандын жарандарында аталган вирус катталган эмес. Сауд Арабиясындагы зыяратчылар боюнча кооптонуулар келип түшкөн. Бирок алар текшерүүдөн өтүп, андай вирус аныкталган жок. Ал эми Кыргызстандын дарыгерлеринин бул илдет менен күрөшкөнү кеткендиги тууралуу расмий маалымат жок, деди Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Марат Калиев. Жогорку кеңештин коррупцияга каршы аракеттенүү комитети Ак Кеме мейманканасы боюнча 11 миллион доллар доону төлөөнүн мыйзамдуулугун иликтөөнү башкы прокуратурага тапшырды. Комитет мүчөлөрү бул боюнча тактай турчу бир нече маселе бар экенин айтып, укуктук баа берүү керектигин билдиришти. Буга чейин Кыргыз өкмөтү туркиялык Систем мухенистик компаниясына 11 миллион доллар төлөп бергени тууралуу кабар тараган. Түрк компаниясы Кыргыз өкмөтү менен Ак Кеме мейманканасы боюнча эл аралык сотто соттошуп, 11 миллион долларга утуп алган. Соттун чечими менен Кыргызстандын Сентера Голдтогу акциялары камакка алынган. Кыргыз өкмөтү ушундан кийин Түрк компаниясына 11 миллион доллар которуп, акцияларды кайтарып алууну көздөгөнүн айткан. Ош шаардык мэриясы быйыл кала тургундарын арзан көмүр менен камсыздоону колго алган. Килограммы 4 сомдун көмүрдү ар бир тургун аймактык башкармалыкка кайрылып сатып алса болорун жергиликтүү бийлик эскерткен. Бирок мындай жеңилдик тууралуу шаардыктардын көпчүлүгү кабардар эместигин айрым тургундар айтып чыгышты. Теманы кабарчыбыз Назгүл Ахунова улантат. Быйыл Ошто көгүлтүр оттун жоктугунан жана электр энергиясына чектөөлөр киргизилүүсү күтүлгөндүктөн кала тургундарын арзан көмүр менен камсыздоону жергиликтүү бийлик колго алган. Бул үчүн көмүр ташуучу эки ишкана менен келишим түзүлгөн. Ага ылайык кара отундун килограммы калкка 4 сомдон жеткирилиши керек. Бирок мындай жеңилдиктер тууралуу көпчүлүккө маалымат жеткен да эмес. Kömür, arзан көмür сатат экенин маалыматы мен бүгүн силерге угуп атам. Мен уккан жокмун. Анда арзан көмүр болсо Жапалак айылдык аймактык башкармалыгында 30 миңге жакын эл жашайт. Аталган аймактык башкармалыгынын башчысы болсо арзан көмүр боюнча кабар калкка жетпегенин четке кагат. Ал Жапалакта 2000 тоннадан ашык көмүр түшүрүлүп, элге таратылды дейт. Мындагы 13 айылдын 4 жерине арзандатылган көмүр сатылуучу жай ачылган. Оз эки жүзүндө кайрылышат, кээ бирлери кагаз жүзүндө кайрылышат. Анан ошол 10-15тен топтолуп алышып, ошол анан канча тонна 15 тонналык КамАЗда же болсо 25 тонналык Хордо деп өздөрү заказ берет. Ошого карап туруп түшүрүп беребиз, анан акчасын топтоп кайтып тиги көмүр кенчилерге беребиз. Арзан көмүр алууну каалаган тургун көчө башчыга кайрылат. Ал калктан чогулган билдирмелерди топтоп аймактык башкармалыкка жиберет. Андан көмүр алуучулардын тизмеси мэрияга жөнөтүлөт. Ушундан соң гана тиешелүү өлчөмдөгү отун атайын жайларга жеткирилип, тургундар көмүрдү үйлөрүнө ташып кетет. Өткөндө алганын айтат. 4 сомдук көмүр тууралуу маалыматты ал көчө башчыдан уккан. Ош шаарынын көмүр оту менен камсыз кылуу программасы көмүр түшүрүү алгыла баасы эң арзан баада 4 сомдон да. Анда ошол моментте сразу барып мен 1 тонна көмүрдү өз тарттырып, акчасын ак берип алдым. Мен үйүм жанында, жакын жерде чүргөн да. Ошо көмүр жакшы көмүр экен, кийин чагып көрдүм буну.
Маалыматка ылайык арзан баадагы көмүр 12 аймактык кеңеш жана Жапалак айылдык аймактык башкармалыгында сатылып жатат. Андагы жалпы калктын саны 30 миңди түзүп, 92 миң тоннага жакын көмүр керектелет. Азыр шаар бийлиги көмүр менен камсыздоонун 28% аткарылып калды дейт. Буга чейин Чыртамдагы ар бир кожолукту 3 тоннадан кем эмес көмүр камдоону милдеттендирген. Так, азыр бүгүнкү күндө 432 тонна 4 сомдон көмүр сатылып бүтті, сатылып берилди. Анан таш көмүрдөн жана тегене деп көмүр келген эле 4 сомдон. 870 тонна 4 сомдон бүгүнкү күндө баары сатылды. 26.021 тонна көмүр камсыздалды. Демек 14.979 үй бүлө бүгүнкү күндө көмүр менен камсыз болушту уже. Ал арада айрымдар арзандатылган көмүр 4 сомдон эмес 60 тыйынга чейин кымбаттап сатылып жатканын айтып нааразы. Буга жергиликтүү бийлик 4 сомдон сатылышы керек. Бирок айрымдары жүктөп жеткирип берүү менен ошол суммага жетип жатканын моюндашат. Кошумчалай кетсек, мындай баадагы көмүр кыш ичи сатыла берет. Ал эми базардагы көмүрлөр 5 сом 20 тыйындан баштап 11 сомго чейин жетет. Назгүл Ахунова, Самат Пратов, Ынтымак. Шаар тургундарынын арзандатылган көмүр сатылып жатканы боюнча кабары барбы? Бул тууралуу атайын сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Мен укпадым эч нерсени. Өзү 5,5 уктук да, өзү 5,5 алып. Көмүрдү 160-дан, 180-ден, 200-дөн. 400 Көмүрдүн баасыны кымбаттаптыр деп угуп атабыз. 6.000, 7.000 дейт, 3.000 дейт, 4.000 дейт. Ар ким ар кандай сатып атат. 5,5 сомдон. Arzan kömürlerde biz en aganımız 5 som 20 tenge barıp turup aldı. Yok, ben eşini sıkarım yok. Кыргызстандын 5 жараны кара тизмеде экендигине карабастан Орусиянын аймагына кирүүгө аракет кылып кармалышкан. Бул тууралуу бүгүн Замандаш ассоциациясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык Орусиянын аймагына кирүүгө аракеттенгендерди Оренбург облусунун чек арачылары кармашкан. Сот кармалгандарга карата айыппул түрүндө жаза берип, аларды Орусиянын аймагынан чыгарылышын тапшырган. 21 октябрдан 23-үнө чейин Ош шаарында оңдоо иштерине байланыштуу таза суу берүү токтотулат. Бул тууралуу бүгүн Ош шаардык суу канал ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, суу 21 октябрда саат 24:00 өчүрүлүп, 23 октябрда саат 24:00 калыбына келтирилет. Буга байланыштуу Ош шаардык суу канал ишканасы кала тургундары ичүүчү суунун керектүү өлчөмүн камдап алууну эскертет. Ош шаарындагы Амир Тимур аймактык кеңешинде 1 жыл мурун бузулган жалгыз үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун курулушу башталды. Борборду куруунун жалпы смета баасы 9,5 миллион сомду түзөт. Бул жергиликтүү бюджеттен жана бейөкмөт уюмдарынын каржылоосунда курулуп жатат. Ага чейин дарыгерлер борбордун бузула элек дагы бир эски имаратында элди тейлөөгө мажбур. Аймактагы тургундар эмкананын учурдагы абалы кооптуу деп дарыгерлер борборун башка жакка көчүрүүнү талап кылууда. Амир Тимурдагы медициналык тейлөөдөгү бул көйгөй тууралуу кийинки материалда. Манзура Хайдарова 53 жашта. Ал Оштун Амир Тимур аймактык кеңешинде жашайт. Ден соолугуна байланыштуу тез медициналык кароодон өтүп туруусу керек. 40 миңге жакын калк жашаган аймакта жалгыз үй бүлөлүк дарыгерлер борбору бар. Мындан 20 жыл мурун курулган имарат өткөн жылдын сентябрь айында жарактан чыккан. Андан улам борбор жетекчилиги жанындагы эски имаратка көчүүгө аргасыз болгон. Бирок бул жердеги шарттар да Манзура апаны канааттандырбайт. Поликлиника курулушка tutunlar чыгыпты. Bemorlar kelyapti. O'zi kasal bemorlar kasallar yana qayta kasal bo'lishadi. Xonalarning ichida 2 tadan 3 tadan vrachlar o'tiradi. Bu ahvol to'g'ri kelmasa kerak. Xonalarning ichi unaqa talabga javob beradigan darajada emas. Qishda sovuq, suvlari yo'q. 22 дарыгер 40 мээрбан айым эмгектенген бул имаратта мурункусунан калышпаган абалда. Эски имаратта ооруларды кабыл алуу мүмкүнчүлүгү жок экенин дарыгерлер моюндашат. Бирок Амир Тимур аймактык кеңешинин төрагасы Хамидулла Исмаилов мындан башка жол жок экенин айтат. Аholini qabul qilish uchun xonalar bor, lekin eski sostoyaniygacha eskirib qolgan. Bu zdaniyamiz ham buyursa endi xudo xolasa shu poliklinikamizni bitkizib olsak, keyin bunga harakat qilamiz inshaalloh. Bungacha boshqa joyga ko'chirishning iloji yo'q, chunki bizda boshqa administrativniy zdaniyalarda o'zi yo'q. Bizda faqatgina maktablar bor, boshqa zdaniya nimalarimiz yo'q. Имараттын курулушуна тендер ушул жылдын 14-сентябрында болуп өткөн. Анда 16 компания катышып, Interior Service жоопкерчилиги чектелген коому утуп чыккан. 9,5 миң сом керектелген имаратты аталган компания 7 миллион 200 миң сомго куруу боюнча келишим түзүшкөн. Анын 2 миллион 600 миңи жергиликтүү бюджеттен калганы Арес Бей өкмөт уюму тарабынан ажыратылган. Бул курулуштун башталганы 2 күн болду.
Şu katılaganını başladık. Hem bütüşün şu neme finansirованı eğer de uağında bola turgan bolsa bu yıl bitirip berişke hareket kılabız. Eğer de finansirованı nemesi karjılangan uaqtısında bolsa üstün cevap koyupça to'g'ri keladi. Жаңы имараттын расмий ачылышы 2015-жылдын май айында болору болжолдонгон. Кошумчалай кетсек, азыр курулуш жүрүп жаткан 111 орунга ылайыкташкан бала бакчада келерки жылы пайдаланууга берилмекчи. Кыргызстанда жыл башынан бери 923 баланы асырап алышкан. Кароосуз калгандарды асырап алуу өткөн жылдарга салыштырмалуу бир топ өстү. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Мекеменин маалыматында өткөн 872 бала ата-эне тапкан. Мындан сырткары быйыл 23 миңдей баланын аталыгы аныкталган. Өзгөн райондук сотунун төрагасынын милдетин аткаруучуга кылмыш иши козголду. Бул тууралуу УКМКнын коррупцияга каршы кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык аталган кызматка 25 сентябрда Орусиянын жараны арыз менен кайрылган. Ал соттук айыппул катары төлөнгөн 2 миллион сом каражатты аталган судья өз пайдасына колдонгонун билдирген. Бул арыз боюнча текшерүү жүргүзүлүп, арызда айтылган маалыматтар тастыкталды. Бул боюнча Кылмыш кодексинин кызмат абалынан ашыкча пайдалануу жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Азыр болсо дүйнө жаңылыктары. Ушул дем алыш күндөрү Иракта бир канча жардыруулар катталды. Багдадтагы теракттан 40тан ашык адам мерт кетти. Жекшемиде борбордон 50 чакырым алыстыктагы Бакуп аймагында болсо кеминде 25 адам жардыруулардын курмандыгына айланды. Суннит согушчандары шииттер отурукташкан маалелерди максаттуу чабуулдап келет. АКШнын Даллас шаарында дагы бир медицина кызматкеринин Эбола вирусун жуктурганы аныкталды. Буга чейин мында дартты жугузган дарыгер каза болгон эле. Ал арада Техас бийлиги жана оорукана жетекчилери абал көзөмөлдө деп калкты тынчтандырууга өттү. Дем алыш күндөрү Гонконгдо жарандык баш ийбөнүн көчө кыймылы катышуучулары полиция менен кагылышты. Тартип сакчылары митингчилердин тосмо тургузушуна каршылык көрсөтүп, ондогон адамды кармап кетти. Жалпысынан демократиялуу Пекиндин кийлигишүүсүз шайлоону талап кылган акция тынчууланууда. Газа тилкесин калыбына келтирүү үчүн Европа, АКШ жана жакынкы чыгыш каражат топтоодо. Америка Палестин анклавын калыбына келтирүүгө $200 миллион ажыратмай болду. Катар болсо $1 миллиард каражат бөлүүнү убадалады. Палестиналыктар жалпысынан $4 миллиард акча жыйноону көздөдү. Индияда Худхуд ураганы 8 адамдын өмүрүн алып кетти. Кырсыктын негизги соккусу Вишакхапатнам шаарына тийип, мындагы 5,5 миллиондой адам коопсуз жайга көчүрүлдү. Эгин талаалары үйлөр жараксыз абалга келди. Чыгым эсептелген соң бийлик калыбына келтирүү иштерин баштамакчы. Ислам мамлекетинин согушчандары авиа соккулардан качыш үчүн коюу түтүн тутандырып, коалиция күчтөрүн адаштырып жатат. Ушундай эле тактиканы мурда Саддам Хусейндин армиясы колдонгон эле. Бирок заманбап техника каражаттары согушчандардын позициясын так аныктоого жардам берет, дейт Ирактын коргоо министрлигиндегилер. Ал арада Ислам мамлекети Кабанини коргоп жаткан күрд аскерлеринин штаб-квартирасын басып алганы кабарланууда. Гвинея жээктеринде 2 кайык кагышып 18 адам каза болду. Дагы 20 адам дайынсыз. Жоголгондорду издөө иштери уланууда. Орусия менен Кытай студенттер менен алмашууну жакынкы 5 жылда 100 миң адамга жеткирет. Билим жаатындагы эки тараптуу кызматташуу эки өлкө мамилесин жаңы баскычка көтөрүүрү белгиленди. Эске салсак, буга чейин Россия АКШ менен ишке ашырылган окуу программасынан баш тарткан эле. Евро биримдик менен АКШнын ортосунда дүйнөдөгү ири эркин соода аймагын түзүүгө каршы Европанын бир катар шаарларында каршылык акциялар өттү. Германия, Австрия, Болгария, Швейцария, Словения, Улуу Британия жана башка бир катар өлкөлөрдө 10 миңдеген адамдар Евро шаркеттин Канада менен түзгөн соода келишимине макул эместигин да белгилешти. Алардын пикиринде АКШ менен түзүлчү соода аймак Европанын экологиялык жана башка стандарттарын бузууга алып келет.
Барселонада 10 миңдеген адам Каталониянын Испаниянын курамында калышын колдоп митингге чыкты. Ал арада Испаниянын премьер-министри Барселонага дагы көбүрөөк автономдукту берүүгө, мамилени калыбына келтирүүгө даярдыгын айтып, кайрылуу жасады. Эске салсак, Испаниянын Конституциялык сотунун чечимине карабай, Каталониянын жетекчилиги 9 ноябрда көз карандысыздык референдумун өткөрүүнү көздөөдө. Орус аскерлери Украина чек арасынан туруктуу дислокация орундарына кайтууда. Тиешелүү буйрукка президент Владимир Путин ишемиде кечинде кол койгон. Ошентип 17,5 миңден ашык аскер туруктуу ордуларына кайтты. Ал ортодо Украина жана Россия президенттеринин ушул жумада Миланда жолугаары белгилүү болду. Анда тараптар ок атууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү улантмакчы. Казакстанда эркинен ажыратуудан сырткары жаза алган кылмышкерлерге электрондук билериктер жасалат. КАЗ космос ишканасы учурда бул жаңычылдыктын үстүндө иштеп жатат. Долбоор ишкаса башында эле 77 миң браслетти даярдоо зарылыгы турат. Электрондук билерикти киргизүү боюнча мыйзам Казакстанда 2 жыл мурун иштелип чыккан эле. Бүгүн Кыргыз милициясынын түзүлгөнүнүн 90 жылдыгына карата Ош шаарында кикбокс боюнча эл аралык Сулайман Тоо кубогу башталды. Турнирдин ачылышына ИИМдин министринин орун басары Курсан Асанов, Ош шаарынын биринчи вице-мэри Замир Аскаров, вице-мэр Илишбек Эргешев жана башка жетекчилер келишти. Ага мелдешке Кыргызстандын жана Өзбекстандын 100га жакын спортчулар жана милициянын кызматкерлери катышууда. Ал эми жеңүүчүлөр эртең аныкталып, алар диплом, кубок жана медалдар менен сыйланышат. Ош шаарында спорт комитети менен ошондой эле шаарыбызда кикбоксинг федерациясы бар. Ош Азия спорт клубу менен биргеликте уюштурулуп жатат. Турнир эл аралык турнир болуп, бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймактарынан, ошондой эле коңшулаш Өзбекстан мамлекетинен бүгүнкү күндө катышуучулар толугу менен келип катышып турушат. Өткөн дем алыш күндөрү Ош шаарында массалык чуркоо болуп, ага каладагы 1000ге жакын жаран катышты. Чуркоо катышуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө карап 14 бөлүк менен өтүп, 100 метрден 2200 метр аралыкка чейин жүрдү. Анда катышуучулардын коопсуздугун күч структуралуу жол кайгыл күзөт кызматкерлери жана тез жардам кызматы көзөмөлдөп турду. Жеңил атлетика боюнча мелдештин жүрүшү кийинки материалда. Массалык чуркоо Кыргыз Республикасынын гербинин кабыл алынгандыгынын 20 жылдыгына карата уюштурулган. Борбордук аянтка спорттун жеңил атлетика түрү боюнча өзүнүн сыноону эп көргөн 1000ге жакын жаран топтолгон. Алгач уюштуруучулар катышуучуларга ийгилик каалап, чуркоонун тартиптери боюнча түшүндүрмө беришти. Чуркоонун маршруту старттык чуркоо айыл чарба институтунан башталып, борбордук аянт аркылуу Нарасы түбөлүк отко чейинки аралыкты камтыйт. Андан соң массалык чуркоо ачык деп жарыяланып, оюнга старт берилди. Алгач мелдешти шаар жетекчилери 100 метр аралыкка чуркоо менен баштап берди. Алардан кийин 25 жаштан 40 жашка чейинки эркектер 400 метр аралыкка чуркап, 25 адамдан 25 жаштагы аскер Муратов биринчи болуп жетип келди. Буга чейин чуркап турчумун, бирок азыр бир алдына күткөн эмесмин. Чындыгында конкуренттер күчтүү болчу. Негизинен баягы без разминки кыйын болду аябай. Ошон үчүн азырда өзүмө келе албайт. Массалык чуркоого шаардагы мектеп окуучуларынан тарта жогорку окуу жай, мамлекеттик жана муниципалдык мекеме уюмдардын, күч органдарынын кызматкерлери катышты. Чуркоо катышуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө карап 14 бөлүк менен өттү. Жана аялдар өзүнчө, эркектер бөлөк таймашты. Иш-чара Ош шаардык мэриясы жана спорт комитети менен биргеликте өткөрүлдү. Мамлекетибиз гербибиз, ушул биздин символикаларыбызда эле биздин калкыбызга, биздин элибизге терең сиңип, биздин жаштарыбыздын, биздин элибиздин патриоттун духун көтөрүүгө өзүнүн чоң орду бар. Ошол себептен биз мамлекеттик гербибизди таанысып алабыз. Урматтуу калыстар тобу биринчи чуркоону эркектер арасында дагы ишканаларга спортсмендер, кызыккан спорт сүйүүчүлөр башка бул категорияларга бөлүнүп, андан кийин
1,5 миң метрге аялдар арасында, андан кийинкиси 2200 метрге бул эркектер арасында болду. Жеңил атлетика боюнча мелдеш 100 метрден 2200 метр аралыкка чейин жүрдү. Ар бир чуркоодо жеңүүчүлөр аныкталып, сыйлыктар тапшырылып жатты. 70ке жакындап калдым. Ошондой болсо да ветерандардын арасынан келип катышып коеюн деп келдим. Ошо келип Bu çurkodan keyin 9-11 klassın baydары 2200 metrге çurkoşar. Ömer hayatı boşatıyoruz. Мындай чуркооганда болчу болуп кетти. 51ге чыкты. Бүгүн өзүм сынап, элимден кошуп чуркап көрдүм эле. Азыр өзүм кайра жаш сезип калдым. Мындан кийин дагы окуучуларга кошулуп алып, күндө чуркайм го деп ойлонуп калдым да. Күзгү массалык чуркоого 60 жаштан жогорку, 40 жаштан 60 жашка чейинкилер, 25 жаштан 40 жашка чейинкилер, 14 жаштан 25 жашка чейинкилер катышты. Иш-чарада катышуучулардын коопсуздугу көзөмөлдөнүп, күч структуралары, жол кайгыл күзөт кызматкерлери жана тез жардам кызматы тартылган. Байгелүү орундарга жетишкендер баалуу белектер жана ардак грамоталар менен сыйланышты. Эске сала кетсек, Кыргыз Республикасынын герби 1994-жылы 14-январда кабыл алынган. Назгүл Ахунова, Самат Пратов, Ынтымак. Сиздер кабарлардын толукталган чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Ушул эле маалыматты Ынтымак Чекит KG сайтынан да алсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламатта калыңыздар. Саламатсыздарбы, аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Кыргызгидрометтин берген маалыматы боюнча эртең 14 октябрда республикабыздын аймагында дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрден, ысык көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн Баткен облусунда 1-6 градус болсо, күндүз 15-20 градус ысык болушу күтүлүүдө. Ош облусунда түнкүсүн 3-8 градус, күндүз 15-22 градус болсо, Жалал Абадта түнкүсүн 3-8, ал эми күндүз 17-22 градус жылуу болсу күтүлүүдө. Нарын облусунда түнкүсүн -1, -6 градус суук болсо, күндүз 12-17 градус жылуу болсу күтүлүүдө. Талас облусунда түнкүсүн 2-7 градус, ал эми күндүз 15-20 градус нөлдөн жогору болот. Ысык көл облусунда түнкүсүн -2-3 градус, ал эми күндүз 8-13 градус жылуу болсу күтүлүүдө. Чөбөрөндө түнкүсүн 1-6 градус, ал эми күндүз 15-20 градус нөлдөн жогору болот. Борбор калабыз Бишкекте эртең 14 октябрда жаан-чачын күтүлбөйт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрде түзөт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус, ал эми күндүз 17-19 градус жылуу болсу күтүлүүдө. Ош шаарында эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрде түзөт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус, күндүз 19-21 градус жылуу болсу күтүлүүдө. Сиздер 14 октябрга алынган аба ырайы менен тааныштыңыздар. Аны менен мен Айнагүл Камчыбек кызы тааныштырдым. Кененирээк маалыматты Ынтымак KG сайтынан алсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.